Атнап келе мен чыгарайын интернетке. Өкмөттүн, вы меня не прерывайте, пожалуйста. Сиз депутат болгондо анан мен сөзүңүздү бөлүп суроо бере бериңиздер да. Мен бул маселени эмнеге айтып атам? Могу нерсени текшерип чыксак, көпчүлүк информацияңар фейк болуп чыкпаса дагы, бирок толук эмес болуп чыгып атат. Мен башканысына билбейм. Мына мен өз билген суроомдун жарты маселеси жок. Анан эмне келип атасыңар? Это вам Филькина грамота, отмазаться вы пришли, да? Зачем мы такую армию содержим тогда? Зачем? Ушунча адамды алып келип туруп, мына канча саат убактын алдыңар? Мына саат 2ден бери булар 4 саат бекер отурушат буякта. А келген маалыматы деген эптеп комитеттен утулуш керек, Данияр Мекич. А зачем тогда мы эти все проводим совещания? Палатага чыгаргыла. Давайте уже до конца ар бир могу айыл өкмөтүнүн 90 депутат булардын деген көздөрүн чугуп берсин суроолорду. Адашпагыла да. Анан жаман көрөсүңөр да, анан барып чуркап барып жетекчилериңер жамандайсыңар. Сурабалдиева бийликти жаман көрүп атат деп. Мен өзүмдүн кичимекейинде суроолорду берип атсам, өзүмдүн мына мен барып жүргөн жерде билген маселелерди берип атам, жооп бере албайсыңар да. Зачем вы приходите, обманываете? Зачем вы приходите сюда, целая такая армия, мы позвали вас? Зачем? Вам надо просто ептеп закрыть эту галочку. Теги Бакыт Эргешевич барып туруп ошол комитетте бул маселени жапкыла деп жөнөттү да. Анан туура депутаттар ачууланып жатат. Мен ачууланып атам да, мен таң калам силерге. Мен ушул таза суунун адистерин ушуну кемчилик кылган үчүн мен кечирим суранам, конечно. Жаныбек Калпанович, сиз кечирим сурабай эле коңуз. Сиз 3-чү жолу экөөбүз бул маселени биз бири-бирибизди 8 жылдан бери тааныйбыз. Бул маселени мен канча жылдан бери айтып келе жатам. Инвентаризация кылына элек деп айтчусуңуз. Мына кылынды деп атасыздар. Кылынып келгенден кийин мындай чала эмени маалыматтап келбеш керек да. Анан сиз айтып атасыз. Жок, хорошо. Вы еще говорите, биз деген могунун баарын теги депутаттарды алдыбаңыз, жоопкерчиликке тартам деп азыр сизден улуу эле адамдарга жооп берип атасы биякта коллегаларымачы. Биз давайте биз текшеребиз, инвентаризация кылабыз, жоопкерчиликке тартабыз. Бул маселелер боюнча, мурда берилген суулар боюнча, каражаттар боюнча эч ак эле толтура иштер козголонгон. Анын баары уже жабылган. Срок давности прошел. Вы никого к ответственности не привлечете. Мы давайте друг другу врать прекратим. Биз тарта албайсыз эч кимди. Сиз ал кишилердин жарымсы менен сиз иштегенсиз. Тарта албайсыз, билесиз да. Биз экөөбүз бар кезде өткөн чакырылышта деле ызы болгонбуз. Барбадык беле, унутуп калдыңызбы? Анан ошондо иш козгогондон кийин эмне болуп бүттү эле? Срок экспертиза 3 жыл 10 миң жабылды. Иш козгоп койду, там его обезжирили, все, вопрос закрылся. Вот как чиновники. Бизде УКМК башкалар деген билбейм, но именно теги саясий активист менен анан теги неме ишкерлерге эле алы жетет да. А чиновниктердики срок годности деген бар экен, через 3 года бүтөт, срок давности бүтүп калат экен иштериңер. Эч ким жоопкерчиликке тартылбайт. Поэтому бул маселе деген бири-бирибизди алдабай эле, анан биякта калып эле биякка бекер үмүт кылбагыла да депутаттарга, ачык эле айткыла да. Жоопкерчиликке эч кимди тарта албайбыз. Тарта албайбыз. Уже все, забудьте этот маселен. Но хотя бы по-честному нормальную инвентаризацию принесите, пожалуйста. Поэтому сегодняшний Ян, Данияр Мекович, не обижайтесь. Чырылдап эле кечке айтып атам, бирок уят да. Чүйдүн тегерегинде могу маселени билишпесе, анан башка айылдарды билбеймсиздер, кантип сурап атасыңар. Кана канча миллион каражат бөлүндү? Бул Жаныбек Калканович, бул 600 миллиондон ашат. Сиз монда бул азыр булар 60% инвентаризациясын алып келип атса биякта цифралар. Дагы теги 40% кошулса Кыргызстан боюнча, чүй боюнча эле бир топ айылдар кошулат да. И официальный, и неофициальный спонсорлор кошсок уже канча миллиард бөлүндү. Ошону деген бир инвентаризация чыгып, күзгүгө бир ачык карап, бирибизден уяла турган уже эч нерсе жок болуп калды. Ачык эле туруп, нам просто мы давайте сведем дебет с кребетом. Вот здесь не было, вот здесь только дали, съели, все, уже аякта эчтеке болбойт. Анан ар бир тиги чиновниктин аркасынан кууп, каматайын деген эч маселе жок. Просто ачык бул жерде суу жок. Мына 11 жылга да илгертен бери мына белген акчасында 10 миң деп атышат. Это 4 года прошло только дейт. Где эти деньги? 4 года. Калгандарда 10, 15, 20 жылда желген маселе. Депутаттарга таарынбагыла, мына ачык эле айтып атат, желбейт деп. Бул тамаша эмес. Бизди эл тутат да, мына биз барсак мага да айтат да азыр. Сиз суроо берип атасыңар, мына могу маселе, азыр бул маселе чыкса интернеттен толтура суроолор келет. Бул айылда жок, бул айылда жок, бул айылда бар. Анан бирок могу маалыматты бергенде давайте буну ачыкка чыгарып биротоло мынча каражат бөлүндү, мынча каражат уже кетти деп нам просто честно надо друг с другом поговорить. А эптеп биякта комитетте талкуулап, жаап коюп атабыз, анан биз элге чыгабыз, мына 1 жыл калды биздин. Кайра эле 2 жылдан кийин депутаттардын баары кыдырып барышат да. Мен сизди жумуштан кетсин деген жокмун. Мынча иштегенден кийин аягына чейин иштеп, бирок
по совести. Пусть те кол алдыңызда вы руководитель, кто под вами вот подчиненный барып туруп, значит им неполную информацию дали, значит на местах нету у нас вот этой преемственности. Элер жагатына уруксат берсеңиз, сиз аябай туура айтып атасыз. Бул мындай маселе да 30 жылдан бери чогулбаган маалыматты биз могу 2024-жылдын июнь айынан бери топтоп баштадык. Бул толук эмес, туура айтасыз. Суммаларын кошуп чыгыш керек, анык болуш керек. Биз анын үстүнөн иштейбиз. Туура. Бул жерде дагы бир маселе бар. Институциональная память деп коет. Институциональная память таптакыр жок. Не дегенде бул мекеме Минтранс, Минсельхоз, аграрный дейм да, Госагентство по архитектуре, СВ каяка гана кирген эмес, каякта гана болгон эмес. Бүгүнкү күндө архивный данныйлары да жок экен. Мен июнь айында дайындалгам. Айтып атам, бүгүнкү күнгө чейин могу базаны биз топтоп баштадык. Азыр иш алдында турабыз. Туура айтасыз, буну до конца толукташ керек. Суммаларын коюп чыгыш керек. Суммалар даяр. Биз эми мен киши азыраак, чынында айлыктар да азыраак, бир аз жетишпей атам. Бирок мен бүт аракетимди жумшайм, аткарып